Күйөөсү аялын жаакка чаап жиберди. Жананын аягы эмне болду? Күйөөсү аялын жаакка чаап жиберди. Аялы ыйлаган бойдон "Мен сиздин үстүңүздөн арызданам" деди. Күйөөсү "Сага бул жерден чыкканга ким уруксат берет экен" деди. Аялы "Сиз эшик терезелерди жаап салсам эле арызданганга жолтоо кыла алам деп ойлоп жатасызбы?" деп сурады. Күйөөсү таң калган бойдон "Колуңан эмне келет?" деп жооп берди. Аялы "Мен байланышка чыгам" деп айтты. Күйөөсү "Телефонуң менде, каалаганыңды кыл" деди. Аялы жуунчу бөлмөгө багыт алды да, ал жакка кирип кеткенде күйөөсүнүн башына терезеден чыгып кетсечи деген ой келип, сыртка атып чыкты да, жуунчу бөлмөнүн терезесинин жанында күтүп туруп калды. Бирок канчалык күтпөсүн, эч нерсе болбогондон кийин кайра үйгө кирип, эшиктин жанына туруп калды. Аялы жуунчу бөлмөдөн чыкты. Жаңы эле даарат алганы көрүнүп турат. Чыкты да күйөөсүнө карап: "Мен сиздин үстүңүздөн ысымы менен ант берген затка арызданам. Буга эшик терезе, телефондор тоскоолдук кыла албайт. Дуа эшиктери ар дайым ачык" деди. Күйөөсү тынч гана диванга отурду да ойлонуп кетти. Аялы саждаларды узартып намаз окуп баштады. Күйөөсү болсо муну кунт коюп карап отурду. Качан гана аялы намазды бүтүп, эки колун көтөрүп дуа кылып баштаганда, ал аялын эки колунан кармап калды. Аялы күйөөсүнүн назик үнү менен ылдый карап туруп айтты: "Сиз мага кылган нерсеңиз үчүн бир эле ушул дуа менен чектелет деп ойлоп жатасызбы?" Күйөөсү Аллахтын ысымы менен касам ичип айтам: "Сени урайын деген ниетим жок эле, бирок ачуум сабырыман ашып кетти." Аял айтты: "Ошондуктан мен бул дуа менен гана чектелбейм. Жана менин дуаларым иблиске каршы багытталган. Мен күйөөмө каршы дуа кылгыдай кем акыл эмесмин" деп көзүнө жаш алды. Күйөөсү: "Сага сөз берем, экинчи ачуу менен сага кол тийгизбейм. Мынакей Аллах жананын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сыфаттаган момун мусулман аял затынын үлгүсү. Алар үчүн короочу болуңуздар, ошондо алар сиздерге кызмат кылышат. Алар үчүн болуңуздар, ошондо алар сиздер үчүн болушат." Бул видео сиздерге жаккан болсо, кайсыл адамдын бактылуу болушун кааласаңыз, дал ошол адам менен бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүү менен сиз биздин каналыбыздын өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошкон болосуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.